Bundan 4-5 gün murda Kırgız el batırı Kamçıbek Taşиевке Kırgız el batırı degen nam tuura emes berildi dep Azimбек Мекназаров жала жаап чыкты. Урматтуу Азимбек аке, сиздин ким экениңизди эл абдан жакшы билет. Сиз сарсаана болуп кыжырат болбоңуз. İçiniz kүйбөсүн. Кара ниеттик, кара санатайлыктын чеги болот. Камчыбек Ташиевке Кыргыз эл баатыры деп эл эчак эле 12 жыл мурда берип койгон. Урматтуу коллегалар, ушул жерде 2010 жылкы июнь окуясында катышкан көптөгөн биздин депутаттар отурат. Баарын биз билебиз, кандай болгонун, ким качып кеткенин, ким эл менен бирге жүргөнүн биз билебиз. 2010 жылкы июнь окуясы боюнча Бекназаров Азимбек, Исмайыл Исаков түздөн түз күнөөлүү. Түздөн түз күнөөлүү. Анткени убактылуу өкмөттүн мүчөсү, убактылуу өкмөттүн орун басары, күч түзүмдөрүн жетектеп турган Азимбек Мекназаров, коргоо министри Ош, Жалал-Абад, Баткен областында өкүлү болуп турган Исмайыл Исаков. Урматтуу коллегалар, бул жерде убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү, ошонун ичинде Азимбек Мекназаров, Исмайыл Исаков, булар чыккынчылар, саткындар керек болсо. Булар элди, тынч жаткан элди, кылымдар бою жашап келген элди, кыргыз менен өзбек элин бири-бирине тукуруп, уруш чыгарышты, жаңжал чыгарышты. Бул деген булардын эң гана бир максаты Бакиевдин бийлигин бирөтөлө жок кылып, Бакиевди талкалап, анын бийлигин тоноп алып, жок кылыш керек болчу. Мына булардын ою ушундай болгон. Мына ошол жерде отурган депутаттар бардыгы билет. Андан башка, урматтуу коллегалар, Азимбек Бекназаров айтты, Камчыбек Ташиев качып кетти деп. Мына эл турат, журт турат. Эгер эркек болсо, эл алдына барсын, элди топтоп берели. Ким эл менен жүрдү, ким качып кетти. Мен ошол жерде чындыкты айтпасам болбойт, урматтуу депутаттар. Ошол жерде мен башынан баштап, этегине чейин чогуу жүрдүм. Бекназаровду бир жолу көрдүм. Эки кара түстөгү жол тандабаста автоматчиктер менен, охранасы менен келип, уудун этегирээк жагында биз менен жолукту. Ошондо Камчыбек Ташиев бар болчу, Талант Турдумаматович бар болчу. Эгер калп айтсам, ошол жерден бир көрдүк, качып кетти. Башка биз ал кишини көргөн жокпуз. Чындыкты айтыш керек. Ошол жерде Жалал-Абад областы боюнча комендант болуп турган Кубат Байболов, анын түсүн да көргөн жокпуз. Биз мына Кадыржан Батыровдун университетине эл чогулуп турганда, университетти аткылай баштаганда, Азимбек Бекназаров, Исмайыл Исаков, Байболовтар Каралма деген курортту кой жеп, арак жеп жатышкан. Анан эл көбөйүп, Кадыржан Батыров чалгандан кийин ал жетип келип, Кадыржанды качырган. Бирок Кадыржанды дагы булар пайдаланып, кийин сатып жиберишти. Урматтуу депутаттар, мен муну айтпай койсом болот эле, бирок чындыкты айтып коюш керек. Мен ушул чындыкты айтып коеюн деп чечтим. Урматтуу төрага,
ушул маселени күн тартибине коюп, генеральный прокурордун маалыматын угуп койсок.